Мен Вашингтондомун, Американ борборда. Бүгүн бизде температура 30 градус. Бул аябай ысык. Мына шорты кийдим. Машинада кондиционер иштеп атат, үйдө кондиционер иштеп атат. Аябай ысык. Бирок ушундай ысыкта карагыла, кар эрибей турат. Эмне үчүн кар эрибей турат? Бизде уже бир жумадан бери 15-20, бүгүн 30 градуска чыкты. Бирок ушунча көп кар эрибей турат. Эмне үчүн деп ойлойсуңар? Температура 0дон жылуу болсо эриш керек го? Бирок карагыла, ушунча кар эрибей турат. Эмне үчүн? Ойлонсоңор, себеби кар бирге турат. Эгер кар мынтип чачылып турса, эрип кетмек. Бирок бирге топтолуп турган үчүн алар температураны сактап, ысыкка чыдап атат. 30 градус ысыкка чыдап атат. Эстесеңер, 30 градус ысыкта кар эрибей турат. Наверное, даже 35-40ка чыкса деле бул эрибей тура берет. Мына эмне сабак алсак болот? Эгер биз бириксек, кыргыздар, түштүк, түндүк, көлдүк, баткендик же кытайлык кыргыз, тажик кыргыз дебейчи. Сен болсо себатчыл кыргызсың, сен тигиндей кыргызсың, мындай бөлүшпөй, эгер биз кыргыздар биримдикте болсо, биз анда любой кыйынчылыкты жеңе алабыз. Ушу кар сыяктуу. Любой температура биз үчүн кыйынчылык болбойт. Ошол үчүн достор, кыргыздар, биз бири-бирибизге пайдалуу маалымат бөлүшүп, бири-бирибизге жардам берип, күч берсек, биз күчтүү улут боло алабыз. Ушу кар сыяктуучу эч кандай температура бизди жеңе албайт. Ошол үчүн достор, бирибизге жардам берип, күчтүү улут бололу, бөлүнбөйлү. Бөлүнсөк анда ушу кар сыяктуу чачыраганда эрип кетебиз. Окей? Алга.